Программабызды улантабыз, достор. Адамдагы сапаттарды, адамдардын өзүнүн кулкун өзүн кантип өзгөртөбүз жакшы жака. Ушул жөнүндө кененирээк сөз кылуу үчүн биз коногубузду чакырганбыз. Бизде бүгүн психотерапевт Самат Алканов. Саламатсызбы, кош келипсиз. Кутмандыгыңыз менен. Көрүнүшкө өтө кубанычтабыз. Мынакей бүгүн биз адамдардагы оң жана терс сапат тууралуу сүйлөшүп атабыз. Кантип терс сапаттардан айрылсак болот? Себеби дегенде бул жашоодо баягы бирөөнү тарбиялагандан көрө эң алгач өзүбүздү тарбиялашыбыз керек эмеспи? Анан кийин ар бирибизде сөзсүз түрдө жаман жактарыбыз бар, жаман сапаттарыбыз. Алардын баарын кантип тарбиялаш керек? Ал жөнүндө айтып берсеңиз. Биринчи учурда ар кандай сапаттарыбыз бар. Ал сапаттарды жакшы, жаман деп мындай бир аз оор болуп калат го. Бир адам үчүн эффективдүү же эффективсиз деп суроо жооп берип койсок, анын башында ошол сапаттарыбыз кандай механизм менен кантип пайда болот деп изилдешибиз керек болот да. Анын үчүн негизинен 80-90% сапаттарыбыз мындай бала чагыбыздан эле калыптанат деп айтып койсок болот. Анткени, мисалы 8-9 жашка чейин баланын психикасы мындай жумшак пластилиндей да. Балага эмне айтып койбосоң, эмне көрсөтүп койбосоң, бала ошону туурап же ошону көрүп, ошондой нерсе кылганга аракет кыла баштайт. Бир тараптан мындай моделирование деген нерсе бар да. Чоң адамдар көрүп туруп башкаларды кайталап бир нерсе кылганды үйрөнөбүз. Мындай нерсе бар экен, даже биздин мээбизде нейрондун түрү бар экен, зеркальный нейроны деп коет экен да. Башкалардын бир нерсе кылып атканын көрсөк, ошол нейрондордун жардамы менен биз да ошондой нерсени кылганга аракет кылабыз. Мисалы, бала көрүп, кишилер кашык менен жеп атса, ал дагы кашык менен жейм дейт. Не даже чоң кашык менен жейм дейт. Мен да силердей болгум келет дейт. Же болбосо башка адамдар басып атса, ал дагы басам деп аракет кылат да. Ошондой эле нерсени көрүп, например, башка чоң адамдар кандай мамиле кылып атса, ата-энеси же кандай кыймыл аракет кылып атса, ошондон бала өзүнө жыйынтык чыгарып туруп, ар кандай сапаттарга ээ боло башташы мүмкүн да. Демек, сиздин айтууңуз боюнча, бала кезден эле бардык нерсе калыптанат. Ал эми көп учурларда баягындай анча ийгиликсиз болуп калган адамдарга ушу бала кездеги оозеки кемсинтүү же болбосо бала кездеги травма деп коебуз го. Ушул нерселер түздөн түз таасир этет экен да. Сөзсүз. Мындай нерсе бар экен, эң негизинен мындай эки фразаны айтып койсок болот. Мындай принциптер жана мындай бакалар деген мындай психологияда эки термин бар да. Принциптер деген негизи мындай бактылуу, каалаган максаттарына жеткен мындай ийгиликтүү адамдар деп айтып койсок болот экен. А башка тараптан кээ бир адамдар мындай бакадай болуп эле колдон эчтеке келбей, эчтекеге жетишпей эле кыйналып келет экен. Ошо эки адамдардын айырмасынан карасак, мындай принциптер бактылуу болом деген адамдар бала чагынан эле өзүнө 4 жашка чейин өзүнө чечим кабыл алат экен. Мен жакшымын, башкалар жакшы, дүйнө жакшы, Кудай жакшы деп бүт баарын позитивдүү кабыл алып баштайт экен да. Ошон үчүн мен жакшы дегенден кийин бала өзүнө чечим кылат экен. Мен сүйүнүп бактылуу болуп жашайм деп, бессознательный терең деңгээлде бактылуу болуп жашайм деп, жашоосунда ар кандай кыйынчылыктар чыкканда ал өзгөрөм деп чечим кабыл алат да. То есть мен бир нерсени кыла албай атсам, значит мен өзгөрүп туруп аны кылам. Же болбосо өзгөрүп туруп дальше андан ары кете берем дейт экен. А башка тараптан жанакы бакалар деп айтып койгон адамдар болсо, бала чактан ар кандай кыйынчылыктар болот. Любой баланын жашоосунда кыйынчылыктар болот, ар кандай стресстер болот, кыйналат, бир нерселерди чече албайт. Ошентип эметип атканда бала ар кандай чечимдерди кабыл алышы мүмкүн экен. Эң мындай базовый сценарий деп коет, аны мен жакшы эмес, мен мындай орусча айтканда я не в порядке же дүйнө жакшы эмес же адамдар жакшы эмес деген адамдар ошондо ар кандай мындай сценарийлерге түшүп кетиши мүмкүн экен да. Например, мен жакшы эмесмин, башкалар жаман деген адам мындай суицид, условно мындай суицид деп коет экен да, өзүнө мындай жаман мамиле кыла баштайт. Мен жаманмын, мен колуман келбейт, тигиндей, мындай деп ар кандай ойлор кеткен үчүн анын ишеними түшүп, аракет кылса, например, колунан бир нерсе кылганга аракет кылат, колунан келбей калса, мындай депрессияга түшүп кетип, ошондой адам болуп калышы мүмкүн. Же болбосо наоборот, бала чечим кабыл алышы мүмкүн. Мен жакшымын, башкалар жаман деп кабыл алып койсо, уже башкаларга каршы мындай агрессивный мамиле кыла баштайт да. Башкаларды басынтып. Ошол адам деген келечекте мындай ийгиликтүү, максатын көздөгөн болуп чоңоюш үчүн кандай тарбиялаш керек? Эң эле кыйын ата-энеге болуш керек, себеби дегенде жакшы айтсамбы, жаман айтсамбы деп дагы урушкандан дагы коркуп калышат. Анан кантип туура тарбиялаш керек? Башында бир нерсени айтып кетиш керек экен да. Кандай гана идеальный ата-эне болбо, кандай гана сен аракет кылба, баары бир бала өзү чечим кабыл алат да. Ар кандай, например, баланы 5 мүнөткө унутуп калды ата-эне, мисалы, бала ошол 5 мүнөттүн ичинде эле ойлош мүмкүн, мени таштап кетишти, менин кереги жокмун деп. Ошондон кийин тревожность пайда болуп калышы мүмкүн. Же болбосо, мисалы, аябай мындай сүйгөн, жакшы көргөн ата-эне болуш мүмкүн. Ал балага мисалы ар кандай стресстерге киргизбей тарбиялаган болот да, кыйынчылыктарды үгүметпей, ошо ичинде болуп аткан конфликттерди жеңгенди үйрөтпөй калат. Бир аз чоңойгондон кийин мисалы мектепке барат, институтка барат, ал жерден бир аз кыйынчылык болсо эле аны жеңе албай калышы мүмкүн да. Ошон үчүн көбүнчө психологдор айтып кетет экен, мен да ошого кошулам. Эң лучший тарбиялоо бул тарбиялабай эле коюш да. Балага мээримдик бериш керек, жакшы көрүш керек. Такыр эле мындай крайность оор абалдарда аны эле токтотуп туруш керек да.
Мисалы эң кызыктуу пример еврейлерде экен да, балдарына эч нерсени кылба деп айтпайт экен. Бүт баарын кыла бересиң, бирок мындай, например, чоң энесине же ата энесине мындай жаман мамиле кылса, аябай жакшы наказание кылышат. А так даже паспорттарды айырып салабы, тамдарга сүрөт тартабы эчтеке дебейт. А бирок баалуулуктарга каршы нерсени кылса, ошондо гана тарбиялашат. Ооба, негизи бизде баягы ай кой аны койбо, аны алба, сындырасың, кадамды карап турушат да бизде. Же болбосо бир нерсени кыла албайсың, ай сен ушуну кыла албайсың деп айтат экенбиз да көбүнчөчү. Алар да болсо күлүп айтышат экен да тескерисинче. Бул нерсе оңой эле нерсе, сен муну кыла аласың, болгону бул жагынан келип кылып көрчү деп. Ушундай бир шыктандырышат экен да. Бул нерсе эми бизде да көпчүлүк ата-энелерде бар, кубандырганы. Ооба. Анан адамдардагы сезимталдуулук бул деген баягы бир нерселерге бат эле ишенип калат, же болбосо бир нерселерге бат эле жүрөккө кабыл алат, бат эле капа болот, же бат эле сүйүнүп кетет да. Мындай адамдарды мындай оор басырыктуу кылыш үчүн эмне кылыш керек? Ал сезимталдуулуктун бир себеби бар болуш керек да. Негизи чоң койгон адамдарды алып кетсек, бир тараптан мындай инфантильность деген түшүнүк бар да. Бала чакта ар кандай жана айтып кеткендей травмаларды алабыз. Мындай кыйынчылыктар болгондо ошолорду жеңе албай калсак, өзүбүз жөнүндө мындай туура эмес ар кандай чечимдерди кабыл ала алыш мүмкүнбүз да. Мен границаларымды бузуп атса, мага жаман мамиле кылып атса, мен эчтеке кылбайм, мен качып кетем, мен жашынып калам, мен сүйлөбөйм, мен колуман келбейт деген ар кандай чечимдерди кабыл алат. Ошо чечим кабыл алган үчүн бала өзүнө ар кандай мындай поведениянын моделин өзүнө түзүп алат да. То есть бала чактан ар кандай травмаларды алып туруп, ошондо кийин чоңойгондо жашаганда ошол эле модель менен жашап кете берет. Ошон үчүн мындай эмоционально нестабильный болуп калат да. Бир аз эле бир нерсе болуп кетсе, мындай стресс болуп, ошону жеңе албай кыйналып кетет. Ошон үчүн эң жакшы, эң түз жол менин оюмча психотерапия. То есть эмне үчүн жанакы эмоционально адам нестабильный, мындай туруктуу болбой аткан себептерин таап туруп чечип салыш керек. Бизде бүгүн ушундай да, азыр барып атышат, бирок көп эле адамдар ошо психолог менен, психотерапевт менен сүйлөшкөндөн уялышат дагы, көйгөйлөрүн дагы айтышпайт. А негизи бул нерсе көп өлкөлөрдө кеңири жайылтылган. Бир нерседен кыйналып атасыңбы, барып айт, психолог менен сүйлөш, анан жеңилдеп ал сага бир жолун көрсөтүп берет да. Бир нерсе мындай эң жеңил же эң оңой жол болот деп айтпайсыз болот да. Бир тараптан көп адамдардын мындай айырмалаганды билбегенин себеби, мисалы психиатр, психотерапевт, анан психолог деген ар кандай эмелерге бөлсөк болот да. Мисалы психиатрлар же болбосо медицинский образованиясы бар психотерапевттер бул мындай психологиялык оорулар менен иштешет да. Оорулар. Мындай оорулар аз эле адамдарда бар, кээ бирөүндө болот. А бирок жанакы личностно ориентированный психотерапевттер же психологдор расстройстволор менен иштешет. То есть бул оор эмес. А расстройство деген нерсе ар бир адамда бар. Расстройствосу жок, бир адам жок психически. Айтсаңыз, анан кийин мынакей канчадан бери эмгектенип жүрөсүз. Кичинекей балдарда кайрылса керек, анан улууларда кайрылат. Кимди мындай депрессиядан алып чыгуу жеңилирээк? Ким менен иштеш кыйыныраак? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, айырмасын. Эми бала менен улуу кишининчи. Башында бир нерсени айтып кетсем, мындай 16 жаштан баштап эле кабыл алгам да. Бирок мурун жаңы иштеп баштаганда балдар менен иштечим. Ар бир чоңдордун да кичинекейлердин да өзүнүн кичинекей нюанстары болот. Эң биринчиден бала менен иштеш үчүн ата-эне менен иштеш керек болот да негизиненчи. Мисалы баланын ичинде депрессия болуп атса же бир коркуулар болуп атса, негизи көбүнчө бир 80-90% учурларда ошол мындай ата-энеси менен тиешелүү болот да. Ошон үчүн баланы алып келип эле баланын коркусун же баланын депрессиясын чечип салсаң, ал кайра эле үйүнө барат. А үйү баягы эле эски токсичный среда. Ошон үчүн ата-энесинин кайра эле эски тарбиясын, эски сөздөрүн угат, кайра эле ошол проблема кайталанышы мүмкүн. Ошон үчүн баланы ошол жаман абалдан чыгарыш үчүн жок эле дегенде бир эки ата-эненин бирөөсү менен иштеш керек болот да. Ошондой нюансы бар. Бирок анын жанында эле мындай балдар жанакы сизге айтып кеткендей эле мындай, если чоң адамдын психикасы мындай тоңузулган пластилиндей болсо, кичинекей баланыкы жумшак. Балага эмне айтпасаң, эмне кылбасаң, баарын кыла берет. Ишене берет да. Тем более мындай кичинекей балдар башкаларга ишенгенге ишене алат. Чоң адамдарга караганда, чоң адамдар тырышып, мага жаман нерсе кылып салат, может быть туура эмес болуп калат, же может болбой калат деп ичинен ар кандай ойлор кетире берсе, а бала ишенип эле ошону айткан нерсени кылып эле проблемаларын тезден чечип алат. Ошондой нюанс бар. Татты сен сурооңо жооп алдык окшойт. Демек, чоң балдар менен иштеш жеңилирээк. Депрессиядан чыгарыш аларга оңойраак. Ооба. Рахмат агай. Келип сонун маек куруп бердиңиз, ыраазы болуп билдиребиз. Бардык адамдарыбыз жалаң гана позитивде болсун. Ушундай эч кандай жабыркабаңыздар, психологиялык жактан бардыгы жакшы болсун. Ал эми сиздин өзүңүзгө ден соолук каалайбыз. Бактылуу болуңуз, келип бергениңизге рахмат. Ишиңизде ийгилик болсун. Дагы да келип туруңуз, чоң рахмат сизге.